Ассаламу алейкум достор, тарих болгон саякатыбызды улайбыз. Бүгүн мен сиздерге бул сүрөттөгү киши жөнүндө айтып бергим келип жатат. Бул кишинин аты Алишбек Субхан оглу Керемли. Европа менен Сирияда бул кишини Алиш Шамахылы деп билишкен. Ал киши 1322 жылы 21 апрелде туулган. Азербайжанда Шамахы деген шаарда. Ошондуктан Шамахылы деп өзүнүн туулган шаарын ээрчитип жүргөн. Балким Шамахылык ошол жердик деген маанини билдирсе керек мунусу. Анда эмесе бул кишинин таржымалын уланталы. Алишбектин ата бабалары өтө таланттуу, чыгармачыл адамдар болгон экен. Бир сөз менен айтканда, сүрөтчүлөр, уста кишилер болгон экен. Алардан айырмаланып, Алишбек архитектураны тандап, шаарлардын, имараттардын чиймелерин чийип, кооз имараттарды тургузган атактуу курулушчуга айланат. 1366 жылы Гафурбек жана башка элчилер Алишбекке келип Москвага чакырышат. Себеби Москва князы Алишбектин жасаган жумуштарына суктанып өзүнө чакырган экен. Ошентип көптөгөн ортомчулар аркылуу Алишбек Москвага келет. Алишбектен княз өтө суранат. Башкаларга окшошпогон, душман кире албаган, кылымдар бою сулуулугу кетпеген имараттарды, чептерди тургузуп берүүнү. Ошентип 4 жылга одалашкан чептерди, имараттарды Алишбек 3 жылдын ичинде бүтүрөт. Орус менен дос болсоң, айбалтаңды ала жүр деп бабаларыбыз айткан сөз ушул окуядан кийин чыкса керек. Курулуш башталып жатканда Алишбек менен княздын ортосундагы келишим боюнча курулуш каражаттарына канча акча кетсе, ошонун тең жарымы Алишбектин иш акысы болмок. Элестетиңиздер, азыркы Кремлдин өлчөмүн канча чарчы метрлерди, километрлерди ээлеп жатат. Ошончо чепке кеткен курулуштардын жарым суммасын балким княз төлөгүсү келбей, же болбосо курулуштун сырларын ачпаш үчүн, же ичи тарлык мененби курулуш аяктаган соң Алишбекти Москванын четинде наадандык менен өлтүрүшөт. Алишбек өлгөн менен Алишбектин ата бабаларынын аты Керемли деген ат бир аз орусча бурмаланып Кремль аталса дагы Алишбек Керемлинин аты өчпөй келе жатат. Канчалаган элди суктандырган Кремлдин учкай тарыхы мына ушундай. Ата бабаларыбыз Москва дебей Москва дечү, балким Кремль дебей Керемли десек дагы туура болчудай.